мусулман баласынын башына кандай чарчоо келбесин, оору келбесин, ал ошол мусулман адамды бир ойлонуу баспасын, кайгыруу баспасын, капалануу баспасын, керек болсо ошол адамга тикенек кирсе дагы ошол нерселер аркылуу Аллах субхана таала ошол адамдын күнөөсүн кечирет деп атат да. Керек болсо мына чарчаса дагы, кайгырса, капаланса дагы, ойго батса дагы, же кандайдыр бир зыян келсе дагы, булар эмес, кичинекей адам баласына тикенек кирсе дагы ошого Аллах субхана таала сооп берет деп атат. Бул деген өтө чоң мээримдүүлүк. Мындайча айтканда, мусулман баласы баягы бизге баарыбызга белгилүү болгондой жакшы иштер жасап гана сооп албастан, кыйналып дагы, ойлонуп дагы, капаланып дагы сооп алса болот. Бул Аллах субхана тааланын өтө бир чоң мээримдүүлүгүнүн белгиси. Ушул хадис жана ошого окшогон көптөгөн хадистер бар. Ушул хадистерде эң негизги айтылып аткан нерсе бул мусулман адамдын көңүлүн көтөрүп, Аллах субхана тааладан келген жакшы убаданы, жакшы сооп берилерин эскертип атат. Мына ушуларды укканда ар бир мусулмандын көңүлү көтөрөт, сабырдуу болот, чыдамкай болот, эч качан кайгы капага батпайт.